М. Assalamu alaikum. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин кесиптештер жана абитуриенттер. Бүгүн сиздер үчүн абдан жакшы бир видео болот деп үмүт кылып турам. Себеп дегенде, буга чейин өзүңүздөргө маалым болгондой, мен Инстаграмда стористеримде дагы көрсөттүм эле. Университеттерди кыдырып, университеттердеги IT бөлүмдөрү эмнелерди окутат, ошолор тууралуу сиздерге жакшы маалымат топтоп берем деп сөз бердим эле. Бирок суроолор дагы деле көп болуп атат. Кайсынысын тандасам мен IT адиси болом деген суроо абдан көп келет. Анан биз программист болгонубуз менен ошол университеттердеги IT бөлүмдөрү эмнени окутат, кантип кандай IT адиси кылып чыгат. ITнин албетте ичинде тармактары абдан көп. Ошолор тууралуу биз деталдуу маалымат бере албагандыгыбыздан адистердин өзүнөн маалымат алууну туура деп ушундай бир жолугушууну уюштуруп отурабыз. Бүгүн негизи бизге дагы башка университеттерден адистер келиши керек эле, бирок убактылары, кээ бир нерселери туура келбей калды. Дагы буюрса башка дагы жолугушууларды уюштурабыз деп үмүт кылабыз. Бүгүн болсо, бүгүн бизде конокто Салымбеков атындагы университет бар. Ошол жерден IT мугалими Мунара Толубаева эжебиз келип атат. Мунара эже азыр алгач өзүңүз жөнүндө маалымат берип, бир аз сүйлөп берсеңиз, андан кийин мен сизге ошол сиздердин университеттеги IT бөлүмдөрү тууралуу суроолорду сурайын. Сиз ошолорду айтып берсеңиз. Мунара эже. Макул, рахмат. Өзүм жөнүндө айтып кетсем, 2002 жылы мектепти бүтүрүп Бишкектен, анан бакалавр үчүн Турцияга кеткем. Турцияда бакалавр жана магистратураны Middle East Technical University деген университет бар, МЕТУ же түркчөсү ОТТУ деп аталат. Ошол жерде окугам. Магистратураны бүтүргөндөн кийин анан 1 жыл Германияга докторантурага тапшырып, бүт стипендиясы менен, бүт 100% скидка менен барып, 1 жыл окуп, анан ал жерди Германияны таштап коюп, кайрадан Америкага тапшыргам да, тоже докторантурага. Ушу докторантураны дагы Хьюстонский университетте полный стипендия менен, докторантура стипендиясы менен, анан ошо скидкалар менен окуп, 2014 жылы бүтүргөм докторантураны. Ошол багытым меники бул высокочислительное программирование деп коет, англисчеси high performance computing деген эме тармак. Бул эмне десе, бул мисалы NASA, анан мындай NASAнын көп иштеген же мындай чоң симуляцияларды эме аябай көп серверлар керек да, ошолорду иштетиш үчүнчү. Ошондо полный, мисалы, бир здание полностью серверлар менен толук болгондо, ошол серверларды иштеткен программаларды жазышың керек да. И ошол бир программаны жазып коесуң, бирок ал сенин программаң мисалы 10.000 серверде 10.000 процесс менен иштейт да. Ошондой масштабта жазган программалар болот. Ошол жөнүндө изилдеген болчумун. Андан кийин ал убакта уже докторантуранын диссертациясын жазып атканда уже стартапта Хьюстонда иштеп баштагам, инженер-программист болуп. Андан кийин ошол башка компанияларда стажировка өтүп, Hewlett Packard деген HP деген компания бар, билесиңерби? Лаптоп чыгарат мисалы. Ошол компанияда иштегем. Эң акыркы бул мен 7 жыл мен Intel компаниясында иштеп келдим. Intel компаниясында тоже биринчи өзүмдүн эле багытымда иштегем, анан уже акыркы 4 жыл мен искусственный интеллект багытына өтүп кеткем. Ошол жерде инженер бүтүрүп, то есть уже ошентип иштеп атканда, анан Кыргызстанга көчүп келдим. Кыргызстанга көчүп келишибиздин себеби бул ошол Аскар Салымбеков менен таанышып калып, эмеде, Америкада. Менин жолдошум дагы бар, Эмиль Белгазыев деген, может быть, уккансыңар. Ал көп жерге семинарларды берет. Ал дагы ошол Facebook компаниясында иштеген, ошол 2 жыл Facebook'та иштеп,
Анан экөөбүз тең ишибизди таштап, Салымбеков университетинде Американский институт технологий деген бир жогорку окуу жай ачтык. Уже бул жылы былтыр ачылган AIT. Бул жылы 2-жылдын башталышы болот. Ошол уже набор кылып атабыз. Ошол жерде компьютерная наука деген багыт направление ачканбыз да. Ошол департамент дегендей. Чоң рахмат, Маржи. Абдан кызыктуу, таасирдүү, абдан сонун жоңуңуздар бар экен. Кыргызстанга келгениңиздерге мен аябай сүйүнүп атам. Ошол Аскар Салымбеков агайга дагы ыраазычылык. Сиздерде ошо дүйнөнү көргөн, билим алган мыкты инсандарды алып келип, ошол жаштарыбызга пайдалуу бир адамдар деп алып келди деп ишенебиз. Кудай буюрса сиздердин да ошол жакшы салымыңыздар болот деген чоң үмүтүбүз бар. Анда биз максат коюп берели, түз эле. Өзүңүз билсеңиз керек, бизде азыр ошол 2020 Эдугов деген мамлекеттик сайт бар. Жогорку окуу жайларды абитуриенттер ушул жерден тандап алып, окуу жайларга тапшырып, университеттерди тандап атышат. Анан бул жерде ошол вуздар бар, колледждер бар, лицейлер бар дегендей. Анан биз вуз деген жогорку окуу жай, мен муну кыргызча кылып алайын. ЖОЖ жогорку окуу жайларды карасак, бул жерде дагы баардык ЖОЖдор дегени бар. Баардык ЖОЖдорго киргенде негизи бул жерде Кыргызстандагы, айрыкча Бишкектеги баардык эле университеттердин тизмеси бар. Биз дароо эле өзүбүзгө керектүү университетти бул жерден жазып издеп алсак болот. Салымбеков университет мекемеси деген чыгат экен. Бул 50-катар номерде. Анан ушул жерге киргенибизде Америкалык технологиялар институту деген бар экен. Компьютер сайенс, компьютердик илим деген бөлүм бар экен. Бул жерде 11-класстын базасы деген да мындай жазуусу болчу эле. Ушул бар экен. Анан дагы кабыл алуунун планы 150 экен. Босого балл 110. Эми бул Кыргызстанда баардыгы эле ушундай. Анан биринчи турдун алкагында азыр 38 адам катталыптыр. Төлөө суммасы сом менен 1 жылдык. Бирок бул жерде көрсөтүлбөптүр контракттын суммасы. Эми балким университеттин өзүнө барганда да келишимдердин негизи менен окшойт. Эми бизге ушул жөнүндө бир аз түшүндүрүп айтып берсеңиз. Ооба, биз өзү мен жана Эмиль агай, Эмиль Белгазы экөөбүз тең Америкада окуган үчүн полностью баягы американский система менен ушул багытты ачайлы дегенбиз. Ошол эмнеге компьютерная наука, бул компьютер билимдери, кыргызчасы ошондой болобу, компьютердик илими, компьютер эмнеге компьютерная инженерия эмес деп мисалы ойлосоңор, анткени өзү Америкада компьютерная инженерия башка, компьютерная наука башка да. Эгерде силер баягы программалар менен иштейм, программист болуп көбүрөөк баягы софтвер жазам деп ойлосоңор, анда силер компьютерная наукага барышыңар керек. Эгерде силер баягы робототехника, көбүрөөк бул эме металл менен баягы машина, эме девайстар менен иштеймин десеңер, анда силер компьютерная инженерияга барышыңар керек да. Америкада бул эки башка багыт болуп саналат да. Ошого биз ошол биздин адистер, то есть биздин студенттер программалар менен программа жазышат, программалар менен көбүрөөк иштеген үчүн техника бар, робототехника, ал бул багыт бизде андай сабактар жок. Ошол биз компьютерная наука деп ачтык да. Анан бул бир наука, илим катары берилген үчүн ичинде ошол айтидеги бүт багыттар сабак катары берилет. Анткени ошол биздин студент ушул 4 жылдык бакалаврды бүтүргөндөн кийин ар бир айтидеги кайсы бир багыт болбосун ошол жөнүндө кабары болсун, ошону кичине болсо да билсин деп ошол компьютер наука деп берип атабыз да. Биз ага сразу эле баягы сенде мына толтура направление бар, толтура багыт бар. Ошонун ичинен биринчи курста эле танда деп
күтпөйбүз баладан. Анткени бала биринчи тапшырганда көп нерсени билбейт, кайсын тандай турганын билбейт. Ошого биз наоборот баардык багыттарды балага беребиз. Анан кийин бала өзү уже бүтүргөнгө жакын кайсы багыт ага жакса, кайсы багыт ага оңоюраак келсе, ошол багыттын анан позицияларын анан ошондой ишке тапшырып баштайт да. То есть биз балага бүт багыттарды беребиз. Анан бул дагы эмне үчүн керек? Анткени эгерде мисалы эки инженер бир жакта көрүшүп калганда, свободно баягы компьютер IT жактан диалог куруш үчүн да. Анткени эгерде сен бир эле багытты билсең, башка багыттар жөнүндө эчтеке сүйлөй албай каласың же түшүнө албай каласың да. Бул деген эме болот. Конечно, жаман да. Ошого бүт багыттарды билип, оп-оңой диалогторду ачып же жаңы ошондо бүт науканы баягы катары үйрөнсө, иштеп жатканда дагы зеригип, уже бул багыт мага жакпайт экен деп өзү оп-оңой эле башка багыттарга өтө алат. Анткени уже базасын алган болот да. Мисалы мен өзүм деле бир багыттан анан искусственный интеллектке өтүп кеттим да. Эмнеге өтүп кеттим? Анткени менде уже база бар. Мен өзүм эле курстарды алып же баягы акча төлөп, YouTube деле азыр YouTube'да толтура сабактар бар. Ошону окуп эле мисалы командамды алмаштырып койдум да. Ошого ушундай. Чоң рахмат, Наражи. Анан демек мындай дагы мындай суроону конкреттүү ичкери кирейин. Бул ошол компьютер сайенс, компьютердик илим бөлүмү бул 4 жылдык бакалавр окутулат, Булай берсек. Анан ошол 4 жыл аралыгында белгилүү бир программалоо тилдерин окуп үйрөнөбү? Ооба. Программалоо тилди биринчи жылдын биринчи семестринде бизде Python тили берилет. Python анан өзү биздин Салымбеков университетинин сайтын эмес, биздин өзүбүздүн сайтыбызды ачсаңар, ал жерде программабыз бар. Азыр сиз биздин Салымбековду ачтыңызбы? Ал жактан эмес, мен сизге азыр айтайын. AIT KG дегенди англисче жазсаңыз aitkg.com kg.com. Ооба. AIT I деген. Так, мен көрбөй жатам, жакыныраак кылайынбы? Ачылып атабы? Мына биздики ушул сайт, программа деп кирсеңиз, бизде программабызды көрөсүздөр. Ар жылы, то есть ар семестрде кайсы сабактар берилет. Бизде өзү биздин программабыздын өзгөчөлүгү бул деген биринчиден бул баягы мектептин сабактары, мисалы кыргыз тил, орус тил, анан география, математика, физика, ал бул деген сабактар болбойт. Жана психология, философия, моносоведение деп дагы кошумча сабактар берилет го биринчи жана экинчи жылдарычы башка университеттерде. Андай сабактар да бизде жок. Бизде только ушул IT менен тиешеси болгон сабактар жана 3 математика сабагы бар, болду. Биринчи жылы дагы аябай көп англисче сабактарыбыз бар. Анткени өзү бизде биринчи жыл окуубуз кыргызча, орусча кетсе, бирок анан экинчи жылы окуубуз англисче болот. Ошого биз балага бир жыл беребиз да, англисчесин көтөрүп алсын депчи, эгерде англисчеси начар болсо. Анан уже экинчи жылы полностью англисче өтүлөт. Ушул сабактар биринчи семестр карасаңыз, мына программирование, programming languages деген сабак бар, ошол язык программирования. Ал жерде бизде Python тили үйрөтүлөт. Анан кредитини карап койсоңуз, мисалы 12 кредит деген турат, ал эмне деген сөз? Ал 12 саат жумасына ошол Python үйрөтүлөт деген. Башка университеттерде бул программирование көбүнчө 3-4 эле саат жумасына берилет. Бизде болсо анан экинчи семестрди караганда дагы экинчи программирование, язык программирование болот. Ал жерде бизде Java үйрөтүлөт. 8 саат жумасына. Java астында web development деген, web разработка деген сабакта, ал жерде JavaScript берилет. Тоже 8 кредитта, 8 саат жумасына. Ошол биз тил катары бир эле Python менен Java үйрөтөбүз. Бирок экинчи жылы бизде биринчи семестрин карасаңыз, ал жерде оперативная система деген сабак бар, эң акыркысында карасаңыз, оперативная система. Ал жерде уже C++ үйрөтүп кетебиз да, оперативная системанын
темаларыны балдарга үйрөтүш үчүн C++ту колдонуп программаларды жазышат. Ал жерде тил катары үйрөтпөйбүз, бирок бала уже өзү C++ үйрөнүп кетет деп ойлойбуз. Анткени уже биринчи жыл биз ага Java менен Python'ду база катары берип аткандан кийин уже башка тилге оңой эле өтүп кетет да. Өзү өтүп кетиш керек бала, эгерде жакшы үйрөнгөн болсо. Ошол. Рахмат, Мунаражи. Ооба, азыр бул ошо видеонун алдына дагы ушул сайтты сразу эле ушул программасы менен ссылкасын биз коюп жарыялап тааныштырып коебуз. Аябай жакшы түзүлүптүр, баардыгы сонун, ачык, айкын. Анан негизи эмне үчүн ушундай бир жолугушууну, эмне үчүн ушундай бир видеону уюштурууга туура келип атат, Мунаражи? Анткени дегенде азыр биздин коомчулукта бир абдан мындай балким туурадыр, бирок жеке менин көз карашымда туура эмес болгон бир мындай түшүнүктөр жүрүп атат. Университетте 4 жыл окуп убактыңды коротпой эле 6 айлык курстан окуп эле анан программист болуп иштеп кетсең болот. Анан 3 ай курста окуп, анан 100 000 айлык алып дегендей ушундай ойлор жүрүп атат. Эми бул канчалык туура билбейм, жеке мен өзүмө жакпайт. Болбосо биз деле IT курс окутабыз. Анан эми IT курс окутат экенбиз, биз деле ошол курстан ошентип алдап акча таа бербейли деп абитуриенттерге мүмкүн болушунча ошо туура баатты көрсөткөнгө аракет кылып атабыз да. Анан ушул жерде дагы бир мындай сизге суроо болсун да. Ошол мисалы жөн эле бир кыска багыттуу, эми мисалы бизде Flutter'ды үйрөнүшөт, мобильный разработканы 6 айлык курста. Бирок ошол мындай 6 айлык курс алган адам менен 4 жылдык бакалавр университетте окуган, ушунча көп билимди алган адистин кандай айырмасы болот? Айрыкча сиз ошол Американы да көрүп келген адам катары. Айырмасы биринчиден сиз деген 4 жыл, мисалы бир бала 4 жыл окуса, анда дисциплина болот да. 4 жыл ар күн саат 10-до же 8:30 сабакка келиптир деген ой пайда болот. Бала ошону убактында келип, убактында сабагын кылыптыр, домашкасын кылыптыр, экзамендер кириптир деп. Бул бир. Экинчиси, бул деген өзү билим да. Сен 6 айда ала турганың бир эле программирование үйрөнүп атасың. А бирок биз 4 жыл үйрөтүп атканда, биз бул жерде программирование жөн эле инструмент катары балага берип атабыз. Бул мисалы мен эгерде жазуучу болсом, ручка бул менин инструментим, Бул, конечно, мен ошол инструментим болбосо мен эчтеке кыла албайм. А бирок мен жазуучу катары менде дагы толтура башка идеяларым бар туура. Ушундай эле, эгерде 4 жыл окуганда язык программирования же программирование өзү кодирование бул жөн эле инструмент. А бирок ошол инструментти алып, анан сен толтура башка багыттарда ошол код жазып чыгасың да. Мен жана деле айтып кеткендей, мисалы сен 6 айдык бир бала менен 4 жылдык бүтүргөн баланы экөөнү бир собранияга алып келип сүйлөштүрсөң, уже 4 жыл жакшы окуган бала ал 6 айлык баланын деңгээлини тез эле билип алат. Сен өзү бир суроо менен эле же мен бир баланын деңгээлини бир суроо менен гана өлчөсөм болот да. Бир суроо берем, эгерде ошону билсе, анын кандай, кайсы темада, кайсы эмеде, багытта кандай деңгээлде билгенин мен биле алам. Ошондой эле да. Сен 6 айда окусаң, сен бир эле программированияны үйрөнгөн болосуң. А 4 жылда бала деген ошол код жазгандан кийин, карасаңар, код жазгандан кийин коддун аркасында компьютерда кандай нагрузка болот, ошол сенин кодуң компьютерга кандай нагрузка кылат, канча ресурс колдонот, ошону сен 6 айда аны биле албайсың. А бирок 4 жылдын ичинде биз ошонун баардыгын билип, бала деген эң жакшы программаны кандай жаза аламын, ошондо менин компьютерим кыйналбай, эң тез ошол программаны чыгара тургандай кылып иштете алат. Сен ошого карата программа жазасың да, жөн эле жаза бербейсиң. Менин оюмча эме разница деген асман менен жердей да. Ооба, Ошого ооба. Жеке өзүм ошого көбүрөөк басым жасайм. Ошон үчүн
аракет кылып, ошол университеттерди да кыдырып, маалымат алганга аракет кылдым. Бирок болбогондон кийин анан ушундай вариантты туура көрдүм. Сизге терең ыраазычылык билдирем. Убактыңызды бөлүп, ошо жаштар үчүн, абитуриенттер үчүн пайдалуу бир маалыматты бизге бөлүшүп атасыз. Сизге ийгилик каалайбыз. Ден соолукта болуңуз. Эгер кандайдыр бир сизде дагы кошумча айта турган сөздөр болсо, сөзсүз уруксат берели. Анан биз аудиториядан дагы суроолорду күтөлү ал ортодо. Бир Балким эле университетке чакыруу. биздин университетке тапшырганга кызыксаңар, бизге келгиле. Жөн эле мисалы азыр жана бир суроо жазылып кетиптир, контракт аябай кымбат депчи. Андан коркпогула, бизге келип консультацияга келгиле. Биз наоборот адамдарга биз өзү ошол Кыргызстандан көчүп келгенибиздин себеби бул жакта биздин Кыргызстан жарандарына жардам берүү, өзүбүздүн баягы опыт менен бөлүшүп, балдарды ошол Америка ушундай чоң IT гиганттарга киргизиш да. Анан биз билебиз, мисалы азыр региондордон бизге аябай көп тапшырып атат да, бирок биз аларга дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүк берип атабыз. Анткени биз мисалы бирөө Бишкектен же чоң шаардан бүтүрүп келсе, а бирөө барып айылдан ошондой эле балл алган болсо, биз ага көбүрөөк жеңилдик берип атабыз да. Ошого коркпой эле бизге келип консультацияга келгиле, бүт баарын түшүндүрүп, наоборот жардам бергенге аракет кылабыз да. Жөн эле баягы кымбат экен деп кете бербегиле. Биз деле адамбыз, биз менен сүйлөшүп эчтеке тиштебейбиз, эчтеке ошого коркпой эле келе бергиле. Чоң рахмат. Анан дагы бир мындай кыстырма суроо болсун. Эми неме да? Эмне үчүн ошол азыр IT тармагын эмне үчүн жаштар тандап атат? Эми бул ачык эле сөз. Көпчүлүгү ошол азыркы учурдагы IT тармагынын кирешелүү тармак экендигине басым жасап атат да. Анан баарыбыздын эле ой ошол болуп атат. 6 ай окуй калып эле анан тез эле ошо 100 миңден айлык алып анан байып кетели дегенчи. Эми ушул Америкада болсун, Кыргызстанда же деги эле ошол мындай IT чөйрөсүндө ошол университет бүтүргөн бүтүрүүчүлөр менен курстан IT үйрөнгөндөрдүн, программалоону үйрөнгөндөрдүн сөзсүз ушу айлык жактарынан деле бир айырмачылыктары болсо керек, же карьера жактарынан дегендей. Айырмачылык болот, бул деген карьерный ростто. Ооба. Силер 6 ай окуп бүткөндөн кийин ишке киресиңер, уже иш менен IT аябай тез өнүгүп атат, туурабы? Биз өзү айтишниктер постоянно окушубуз керек, туурабы? Эч окубай жүрсөк, биз артта калып калабыз. Ошого мындай да, эгерде 4 жылды бүтүргөндөн кийин же 6 айды бүтүргөндөн кийин карьерный рост эмес алмашат да. 4 жылда сен ростуң мындай шашпай чоңойсуң, же может быть эч чоңойбойсуң, кете бересиң. А бирок 4 жылда сен деген уже сенде база бар. Сен уже эчтекеден коркпойсуң. Жаңы бир сфера келдиби, жаңы бир технология чыктыбы, сен аны оп-оңой эле түшүнүп кете бересиң, анткени сенде база бар. Анан сен көтөрүлүп атканда дагы монтип тез көтөрүлөсүң да. Ошого ошол базаны күчтүү алып алыш керек. Сен 6 айда ал базаны эч качан ала албайсың. Ошо. Ооба, Саламатсызбы, чоң Мунареди, сизге суроо берсем болобу? Болот. Мен мисалы вот средний образованияны бүткөн балдар бар да колледждечи, именно IT тармагы боюнча. Анан кийин ошол бакалаврды улантам десе экинчи курска олтурса болобу? Кандай болуп калат? Средний образованияны бүтүп келгендер. Биздин программабызды карасаңар, биздин программабыз өзгөчө. Анан биз сразу отургузбайбыз, биз өзүбүз экзамен кылабыз. Эгерде ошол экзаменди ар бир предметтен экзаменди өтүшүңөр керек. Анткени мисалы силер экинчи курска отурсаңар, биринчи курсту аттап кетип атпайсыңарбы? А бирок биздин бүт экинчи же үчүнчү жылдын сабактарыбыз мурдагы жыл былтыры берилген сабактардын үстүнө тепкич катары коюлуп атат да. Ошого силердин эгерде базаңар, фундамент начар болсо, силер өзүңөр эле кыйналып каласыңар, сразу аттасаңарчы. Ошого биз ал жерде экзамен кылабыз. Чындап эле уровень жетеби, жетпейби? Эгерде жетпесе, ошол сабакты алышыңар керек болот, жетпей калган. А эгерде жетип,
жакшы көрсөтсөңөр, анда ал сабакты албайсыңар да. Ушундай болот. Биз сразу автоматически отуруп экзамендер именно технический направление боюнча да ар бир сабактын өзүнүн экзамен болот. Мисалы ошо биринчи силер экинчи курска отура турган болсоңор, биринчи мисалы Python бар, биринчи Python эмеңерди текшересиз, Python знание. Анан введение в компьютерную науку сабагы бар, ошол жерде бүт эми компьютердун ичиндеги бүт система кантип иштейт, оперативная система кандай, эмне ичинде мисалы кэш деген эмне, ошолор баардыгын билесиңерби? Дагы кайсы сабактар, веб-разработка, уже примитивный сайттарды жасап, JavaScript'ти колдоно аласыңар, ушуларды текшеребиз да. Ар бир сабактан минимально там 60 алышыңар керек, балчы, 60 балл алып, анан өтө аласыңар. Макул, рахмат эже. Өзү эмне үчүн керек? Бул биз эгерде баланы ойлосок, сразу эле өткөзө беребиз. Анда деген карагыла, өзүңөр эле эгерде базаңар болбосо, уже экинчи же үчүнчү курстун сабактарын алганда уже түшүнбөй баштайсыңар да, анткени базаңар жок мурдагы сабактарданчы. Ошол бул жерде студент да кыйналып кетет, анан биз дагы мугалим катары кыйналабыз, анткени биз сага азыр бере турган сабагыбызды бербей, биз сага мурда өтө турган сабактарыңды беришибиз керек болуп калат да. Ошого эки жактан кыйналбаш үчүн биз экзамен кылып текшеребиз. Биздин программа өзгөчө кыйын, биздики американский система менен болгон үчүн бүт Америкадагы эле, ошо ойлосоңор, как будто Америкадагы бир университетте окугандай эле болуп, биздин бүт сабактарыбыз, то есть контент у нас англисче, бүт барычы. Просто Кыргызстанда эле окуйсуңар, бирок американский система менен. Ошондой бир багытта ачылган да. Максатыбыз балдарыбызды бизге окшоп, ушундай Силиконовый долинада же Европада болсун, ошол IT гиганттар бар, Google, Facebook, LinkedIn, Microsoft, Apple, ушундай чоң компанияларга балдарыбызды киргизиш. Ушундай чоң компаниялардын интервьюларыны эгерде билбесеңер, алар аябай кыйын интервьюдан өтүш. 1000 адамдан бир эле адамды тандашат, бир эле кандидат мисалы. Ошого ушундай интервьюларга даярдайбыз да. Жылдын акырында тоже 4-жылдын программаны карасаңар, 4-жылдын 2 семестр уже сабак жок бизде. Полноценно интервьюга даярдайбыз баланы. Анткени жөн эле теория, практика өттү, эми бирок интервьюда теориясы кыйын, мисалы аябай бүт нерсени билет, а бирок интервьюга келгенде титиреп, калтырап, эчтеке айта албайт. Ошондо уже кулап калат тура. Ошону дагы даярдаш керек да. Бүт нерсени билсең дагы интервьюга даярданыш башкача. Биз өзүбүз деле мисалы Америкада жүргөндө, даже азыр инженерлер өзү Силиконовый долинада бир компаниядан экинчи компанияга өтүш үчүн минимум 3-4 ай даярданышат. Анткени эмне, сен инженер болуп иштесең деле күнүмдүк баягы программалар жазасың, бүт нерсени билесиң, система кантип иштейт билесиң, а бирок интервьюга киргенде эч ошибка болбош керек, 100% кылышың керек. Ошол үчүн даярданыш керек да. Кыйын, процесс аябай кыйын, ошого даярдайбыз. Чоң рахмат. Анан азыр бул жердеги суроо балким сиздердин ушул программаны көрүп туруп сиздерге көп деле тиешеси болбосо керек деп ойлоп атам. Бирок эми бизде Кыргызстанда жалпы билим берүүнү жакшы эле билесиз да. Университеттен мындай чындап жакшы IT адистерин, программисттерди даярдап чыга албай жатабыз да. Анан университетте окуу менен бирге курста окууну дагы сунуштайсыздарбы дейт. Бир нече багытты бир окуганда выгорание болбойбу деген суроо келип атат да, абдан кызык суроо экен. Бир нече багыты бир выгорание, билбейм, биз выгорание болгон жокпуз, нормально окуп жүрдүк. Эми Америкада ушундай эле берилет, эч ким выгорание болбой эле жүрөт. Бирок биринчи сурооңуз баягы университетте окуп анан курстарга жазылган, эгерде университеттин эмеси программасы күчтүү болбосо, айла жок, бул курстарга да барасың да. Ошого жакшы университет, туура университеттерди тандаш керек да. Уже керек калбай, сен и так эле университетке акча төлөп атасың, ошо университеттен максималдуу түрдө алышың керек. Калганы бирок мындай караганда да полностью университетке да күтпөш керек. Анткени мугалимдер сага
Мисалы биз өзүбүздүн студенттерибиз айткандай, биз силерге максимум бүт IT'нин билими, илим катары 10% бере алабыз. Калганын өзүңөр издеп, мисалы кечинде барып, кайрадан окуп, өзүңөр көтөрүшүңөр керек депчи. Башка университеттерде 10% эмес, андан дагы аз берилет деп ойлойбуз да, эми биз ошентип айтып келип атышат да. Ооба, туура эле айтып атасыз. Эми бул жердеги программаны көрүп туруп, сиздер өзүңүздөрдү биз 10% ошо билимди бере алабыз деген баалоону кылып аткан болсоңуздар, мен абдан ыраазымын. Анткени бардык эле жерде мындай мугалимдер даяр адис кылып койбойт да, баары бир студенттин нары жактан өзүнүн дагы аракети болуш керек. Ал көбүнчө үйрөнгөн нерсесин кантип өзүндө бышыктайт, ошол практиканы көбүрөөк кылышы керек, өзү да көбүрөөк издениши керек. Мындай угуп эле анан адамдар мыкты адис болуп кетсе, анда угуп эле жата берет элек. Ооба, туура айтасыз. Ошого биздин өзү балдарыбыз азыр эмне болот? Мисалы биздин сабактар саат 4:30 бүтсө, балдарыбыз саат 9-10 чейин университетте калып сабак окушат. Анан суббота, воскресенье дагы келип сабак окушат. Анткени билет, жетишпей жатат да. Анткени ар күн жаңы тема же бир нерсе жаңы задачаларды чыгарабыз, ошондо жакшы чыгара албаса кайра эле отуруп сабак окуй беришет да. И ошол туура да, анткени 4 жыл убактың бар, андан кийин уже иш табышың керек болот. Лучше азыр 4 жыл кыйнап өзүңдү кыйнап окуп ал, андан кийин уже жыргап жата бересиң иш тапкандан кийин. Чоң рахмат. Анда ушул балким акыркы суроо болсун. Азыр ошо Кыргызстанда мындай да, 11-классты бүттүң, университетке тапшырдың, болбосо бүттү да, все, жаш өтүп кетти да. Ал 19 жашында кайра университетке тапшырат деген болбойт да, почти. Мындай аябай чоң пайызда, балким билбейм, 95% Кыргызстанда ушундай ойлонобуз да. 11-классты бүттүң, 18 жашыңда тапшырдың, болбосо жок. Анан ошол кечирээк жаштарда университет окуй тургандарга кандай кеңеш кылат элеңиз? Мисалы, сиздерге деле барып, мисалы, балким 30 жаштын тегерегинде 25-те, 28 жашта окуса кандай болот? Бизде и так эле ошондой студенттерибиз бар. Бизде азыр славянскийди полностью бүтүрүп, колунда диплому бар. Славянский диплому менен бизге келип 1-курска отурду бала. Бирөө КГУстаны бүтүрдү. То есть бул бала 26 жашта азыр. Уже 27 болуп калды, 1 жылды. Так, анан бир бала КГУстаны бүтүрүп келди. Бизде нормальный. Анан өзү Америкада деген эч ким шашпайт. 18 жылдан кийин азыр даже мода бар, gap year деп коет. 1 жыл эс алат, мен эмне кыларымды чечелекмин деп ойлонушум керек, же бирөө башка өлкөлөргө барып, эмне кызыкканымды азыр ошол башка жактарга барып келейин, может быть, мен гуманитарияга барам же технический жакка. То есть 1 жыл жөн эле эс алып, анан кийин чечишет да, ошого бул нормальный. Университет кеч баштасаң деле, главный туура жолго кирип алсаң, жаш анча деле эме эмес, проблема эмес. Өзүң аракет кылышың керек да. Жашың өтсө, просто кичине көбүрөөк аракет кылышың керек. Биз деген жаш кезибизде тезирээк түшүнөбүз, тезирээк жаттайбыз, тезирээк информация кирет го. А бирок жашыбыз өткөндө уже бул кыйыныраак болуп калат да. Ошого көп калтырбаш керек, бирок дагы стресс болбош керек. Мисалы, 1 жылы өтпөй калса эчтеке эмес, нормально. Шашпай, бирок туура жолго кириш керек да. Чоң рахмат, Нара эже. Бар болуңуз, ушундай сонун маалыматтарды бердиңиз. Ден соолукта болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Ошол Кыргызстандын жалпы өнүгүшүнө, жаштардын билим алуусуна салымыңыздарды кошуп жүрө бериңиздер. Ден соолукта болуңуз. Рахмат сиздерге дагы. Ийгиликтер.